Талаш шаарындагы Нуржанов аллеясында курулуш иштери кызуу уланууда. Долбоордун негизинде эски аллея толугу менен жаңыланып, шаар тургундары жана коноктору үчүн заманбап эс алуу аймагына айланат. Бул Кыргызстандагы уникалдуу аллея болот. Бутиктер, дүкөндөр, китапкана, эс алуучу жайлар, воркаут таянчалары, Wi-Fi зонасы жана фонтан курулат. Өзгөчө көрүп берүү максатында Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы композициялар жайгаштырылат. Аталган долбоор туризмди өнүктүрүүгө жана шаардын көркүн арттырууга багытталууда. Азыркы тапта аллеяда темир конструкцияларды орнотуу иштери жүрүүдө. Жумуштар 2026 жылдын июль айынын аягына толук бүтүрүү пландалууда. Белгилей кетсек, бул долбоор Талаш шаарын өнүктүрүүгө президент тарабынан бөлүнгөн каражаттын эсебинен ишке ашырылууда.